жаңы салынган Касымбек ата мал базары ачылып ишин баштаганда былтыркы жылы ветеринардык кабинет пост бар, бирок ичинде анча-мынча жабдыктар менен оргтехника жана ветеринар керектүү журнал жана санитардык дезинфекциялар жүргүзүүчү каражаттарды сактоочу кампа керектелет да. Ошо менен мал базардын администрациянын жетекчисинин катышуусунда сиздерге азыр акты жазабыз биз. Ошо керектүү бүтүстү жабдыктар менен камсыз кылуусу боюнча. Негизинен мал базарда ветеринар санитардык талаптар сакталат учурда. Айтматов райондук ветеринар башкарма ошондой эле мал базарынын ветеринардык врач тарабынан атайын түзүлгөн графиктин негизинде вет башкармалыктын инспекторлору атайын күзөткө чыгат да мал базарынын аймагында. Достор салам. 1 февраль 2025 жыл биз азыр Касымбек ата мал базарындабыз. Бул жаңы ачылган мал базар Кызыл Адыр айылында. Бул жакта ветеринардык көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери Руслан жанында турат. Бүгүн түшүндүрүү иштерин жүргүзөткөн калкка. Анан могу биздин артыбызда турган ушул мал базарынын администрациясынын алдында турабыз, имараттын алдында. Биринчи бир-эки сөз. Ассаламу алейкум. Урматтуу район тургундары. Бүгүн Сыраптоос экөөбүз администрациядан мал базарынын администрациясы менен вет башкармалыктын кызматкерлери менен биргеликте ушу күндүн суугуна карабастан иш жүргүзүп атабыз. Малдан малга жугуучу жана малдан адамга жугуучу ооруларды алдын алуу максатында жана турага тамак аш сатуу коопсуздугун камсыздоо максатында иш-чара өткөрүп атабыз. Жакшы. Салам баарына да бир жолу. Ийгилик болсун. Негизи жана не деген сөз бар эле? Медицина адамды дарылайт, ветеринария адамзатты дарылайт дегенчи. Ошолордун алдын алуу боюнча иш болуп атат да, кыскасы ийгилик болсун. Бар бочка коюп. Бочка менен жазаган. Жанагы катымгы бочканын эки ашыраак коюп. Ошону бөлүп коюңуздар болот. Өзүнчө эшик ачасыздар только. Эшигин башка. Айтып берип коюйсузбу ушуну? Телефону мынакей. Бул мынакей жогорудагы. Мына жогоруда жылкыны текшерген учурда мынакей. Google программасынан SEOш деп жазган учурда мынакей система идентификации и отслеживания животных деген программа чыгат. Бул жерден тилди тандап алабыз, кыргызчабы, орусчабы. Мына бул жаңы эле чип текшерилген чиптин номерин монтип текшерип алсак болот. Ар бир жаран өзү текшерип көрүп алса болот да. 12 00 41 80 93. Мынакей жогорудагы жылкыны иштеп атабыз азыр база. Нидая самка ургачы көрүп атасыздар. Мынакей учурдагы абалы, ден соолугу туруктуу, активный түрү. Ээси Кочкор району Дөң Алыш айылынан келген экен. Мынакей ушинтип бул мурунку жумгалдыктан сатып алып, Кочкор району мал ээлеринин жерде даректери жазылат да. Сатуу менен иштейсиздер. Телефондон SEOш программасы колдонобуз. Булдалган оору малга попал болду. Шамил атадан. Булдалган оору мал алып Кандай? Эң акыркы конечный сатып алып. Алдым. Сатып Билкасын текшергенде Бакайдадан чыгып атат. Хозяйды Бакайда алып келген. Алла бул урдалып кеткен түн ичинде. Ал келип туруп, бул келип туруп, органдар менен келип туруп, бул мага катталган мал деп туруп алып кетип калса деле болот бул байкеден. Бул эч кандай колунда справкасы, эч кандай данные жок да. Ошол үчүн байке эмне кылыш керек мисалы? Жеке вет врачта жазып берген форма справкасы менен кечкиримди буларчы. Жергиликтүү вет врачтын өздөрүнүн врачынын справкасын алып, анан ошол справка менен сатышы керек да. Ошондо тигилерге сатып алган киши ак болот, ошо өзүнүкү болот. Бар учетунда өзүнүн. Бирок андай малдар көп да, Руслан. Көп да. Бирок ошого кириш керек да. Жүрүп атабыз да. Бул акыркы менен бар калыбына келет, Кудай буйрса. Мына ошо алдын алуу. Ветеринар эле мал сатып, жана алуучулар ортосунда түшүндүрүү иштерин жүргүзүү да. Бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн максаты ар кандай учурлар болуп калат бул жашоодо. Мисалы, сиз алган мал азыр уйду текшерели биз. Так, уйдун номери 3012 94 14 94. Мына SEOш программасына киресиздер. Google программасына, SEOш программасына крупный рогатый скот тандадыңыз. Так, бирка номери жаздык. Учурда малыбыздын абалы туруктуу, абалы жакшы, здоровдуу.
постоянно активный. Талас районунун Калба айылынан экен. Ал учурунда ветеринар көйлүгүнөн алышпады. Алган жокса, эгерде ар бир малды сатууда жана алууда ветеринар көйлүгүн талап кылуу шарт да. Негизи текшерип алат. Ал көрүп эми издеңиз. Көрсүңүзчү жануарлар түшүндүк мына Манас району экен, Баласаруу айылы экен Кунайдын ээзи. Сатып алган айтып элесизби ушундай деп? Оо. Будан кийин текшерип жүрөсүз да. Болду, будан кийин телефонду кармайсың, программаны өткүзүп Буга да кошумча ветеринар көйлүктөрүн талап кылышыңыз керек да. Урдалган эмес үчүн. Эгерде мал оорулуу же урдалган болсо, оорулуу эмерге больной деп чыгат. Неактивный деп чыгат, здоровый, неактивный деп чыгат. Аны сразу эле билдиресиз бияка ветеринар врачка ийин кызматкерлерге. Ошол бүгүнкү биздин кылып аткан ишибиз мал базарда мал алып келген элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Кандай болгондо бул чип 1К малга эмне себептен салынат, ошолор боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул боюнча биз 1Кны ЭС өлкөлөрүндө продукция чыгарганга 100% ушунун тиешеси бар идентификацияны. Ал бул малдын өзүнүн жеке тастыктайт. 1К номерлерин кулаанан кезип, анан кийин жаактарына Б деген тамганы басып алат. Айрым учурларда жерлерде ошол уйларды сатка чыгып кетип аткан учурлар кездешип кетет да. Ал ошол айланып келе биздин элдердин өздөрүнө кайра эле кыйынчылык туудуруп коет. Ошол себептен элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кулагында 1Ксы бар, жылкыларда чип бар, малдарды алгыла, койлорго жана башка бардык жандыктарга ветеринария тарабынан берген тастыктоочу форма 1А көйлүгү менен келген малдарды гана алыңыздар. Ошол таза жана сиздердин малдан малга жугуучу ооруларды жана малдан адамга жугуучу ооруларды алып алат.